bir үйдөн бирөө сойсо болот деп отура бербей, балким ар биринин байлыгына жараша мүмкүн bir үйдө 5ти союш керек. Ушул шарт, ушул важып. Калган этин эмне кыласыз, ал сиз өзүңүз билесиз. Сатпасаңыз эле болду. Жардам берип жатам, мен жакшылык кылып жатамын деген ойдо жасабайлы. Эми мал сойгондо, мал сатып алганда кээ бирөөлөр эмне дейт? Соодалашкан болбойт. Бул курмандык малы, канча десе ошончо кала бериш керек. Бул соодагерлердин чыгарган сөзү да, кымбатыраак сатуу үчүн. Ошого базарга барганыңызда кадимкидей эле соодалашып алсаңыз деле болот, эчтеке болбойт. Бычылган кочкор эң сонун болот курмандыкка чалганга. Кээ бирлер болбойт деп айтат, бирок ошол эң курмандыкка жарактуу, себеби эти даамдуу болот. Бирок курмандык чалгым келип атат, ушул тоок сойсом болобу? Тоок союп конок күтсөңүз болот, бирок курмандыкка жарабайт. Эң эле кичинеси кой өзү негизичи. Жубайлар бири-бирине дагы майрамыңыз менен деп жакшыраак нерселерди берек кылганы бүгүнкү күндүн көркү, маанилүүлүгү ошондо. Жана андан дагы маанилүүрөөк нерсе Бисмилlah, салату вассаламу аля расулилlah. Адам баласы динине карабастан, жашаган жерине, улутуна, уруна карабастан ар бир адамдын жан дүйнөсү кээде майрам кылып турууну, кээде майрам болуусун каалайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ыйык Мекке шаарынан Нурду Мадина шаарына хижрат кылып барганда жергиликтүү Мадинанын эли айтты: биз исламга чейин жылына 2 күндү майрамдайт элек деди. Негизи эмнеден башталган, эмнеге карата майрам билбейбиз, бирок 2 күн жылында биз майрам өткөрчү элек. Ошол күндөрдү кандай кылабыз деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ал 2 күннүн ордуна Аллах Таала силерге 2 күн башка майрам берди. Ал 2 майрам бири орозо айт майрамы, бири жакында келаткан Курбан айт майрамы. Демек, ислам дининде майрамдарды тыюу же токтотуу эмес, балким майрамдоого эле айтат, бирок кайсыл күндөрдү майрамдоого, ошонун жол-жобосун, артыкчылыктарын эле баяндап берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан жок: болду, мусулман болдуңар, эми майрамды жыйыштырып койгула, бүгүндөн баштап майрам жок деген жок. Себеби адам баласынын табиятынын талабы бул. Майрам болот 2 күн билен мурда, ошол эле 2 күн болот, бирок болгону өзүбүз тандап албайлы, жараткан Аллах Таала бизге тандап берген күндөрдү майрамдайлы. Себеби күндөрдүн баары Аллахтыкы. Аллах Таала кайсыл күндү ыйык берекелүү кылган болсо, ошону ыйык туткан бул сооп дагы болот. Майрам күнү жалаң эле кубануу, жакшы маанайда болуу эле эмес, аны менен биргеликте сооп дагы тапса адам баласы. Ошого орозо айт күнү бир майрам, жана алдыбызда бир жумадан кийин келе турган 6-июнда боло турган Курбан айт майрамы, бул дагы бир чоң майрам. Бул күнүн ыйыктыгы, ушул күнү ажыларыбыз ажылыкта, ыйык Меккеде ажылыкты бүтүргөн болот. Арафаттан Минага барып, шайтанга таш атып, курмандык чалып, 10-Зулхижжа күнү болот. Ошол күнү ажыга барып келгендер же бара электер өз жашаган жерлеринде дагы майрам өткөзүшөт. Ал майрамды Курбан айт майрамы. Эмнеге Курбан айт майрамы? Себеби бул майрамда мал союп кан чыгарылат. Ошондуктан Курбан айт, курмандык чалынат. Ошого бул айттын аты Курбан айт. Эми негизи Курбан айтта мал союу Азирет Ибрахим алейхиссаламдан бизге чейин калып калган bir amal, vacip mildet bolgan amal. Hazreti İbrahim aleyhisselam bilesizler tarihten özüңүздөр jaşı ulgayıp kalganda Allah Taala oğul bergen. Adam ошого jaşı ulgayganda neberelerin başkaça jakşı köröt. Al эми öz uğulu bolup kalsaçı, adam 100'den aşkandan keyin özü uğuldu bolsa, эми ал uğulun kançalık jakşı köröt, başkaça jakşı köröt albatta. Ошол uğulun kiçine көңүл буруп уулуна баласына жакшы көргөндөн Аллах Таала
Oşonu muzdayсың деп өкүм берет. Пайгамбар түшүндө көргөнү Аллахтын өкүмү болот. Биз менен сиздин түшүбүзгө бул жөнөкөй эле түш. Ал эми пайгамбарлардын түшү бул жөн эле түш эмес, балким өкүм болот. Түшүндө көрөт баласын муздап жатканын. Макул дейт дагы баласын даярдап. Бүгүнгү биз шайтанга таш атып жаткан Меккеде, Минада, ажылыкта ошого жакын жерге алып барып туруп бир жерге муздайын дегенде Аллах Таала Ибрахим алейхиссаламга айтат: "Сен берилген өкүмдү аткардың" дейт. Негизи баланы муздатуу эмес эле, жүрөктө болгон баланын сүйүүсүн, баланын мухаббатын муздатуу эле. Ислам дини бирөөдүн жашоосун бузуп, кыйратуу үчүн эмес, балким жашоону дүйнө ахиретте оңдоо үчүн Аллахнын өкүмдөрү берилген. Аллах Тааланын өкүмдөрү адамдын жашоосун бузбайт, балким дүйнө ахиреттеги жашоосун оңдойт. Кантип эле бир пайгамбар өз уулун муздасын? Бул өкүм сыноо эле. Сыноодон өттү. Азирет Жабраил периште бейиштен кочкор алып келип берди, ошону муздады. Мына кыяматка чейин адамдарга өз уулдарын эмес, балким мал, кочкор, кой алып муздаган важип, милдет болду. Ошого мүмкүнчүлүгү бар адамдар албетте. Кайсыл адамдарда Аллах мүмкүнчүлүк берген болсо, мүмкүнчүлүк дегени шариат белгилеген бир нисапка ээ болсо, байлыктын чеги бар шариатта, адам баласы 40 кою болсо, же 30 уyu болсо, же 5 төөсү болсо, же ушунча бир чектелген күмүштүн баасына ээ болсо, же алтындын баасына ээ болсо, ошондо бай болуп саналат. Ошого ар бир адам өз мечитинин имамына, молдокесине барып, өз байлыгын айтып, менде ушунча байлыгым бар, мага курмандык чалуу милдетпи, же чалбай эле койсом дагы болобу деп тактап алат. Себеби ар бир адамдын жагдайы ар түрдүү. Мисалы кээ бир адамдарда акчасы бар, бир 200-300 миң, 500 миң сом акчасы бар, бирок карызы дагы бар да, алар кандай кылат? Же кээ бир адамдар акчасы бар, бирок үйү жок. Алар кандай кылат? Соет. Ошондой ар бирибиз маселелерибизди барып өз мечитибиздин имамынан сонун кылып алдыбызда бир жума вакыт бар, тактап алып, сизге курмандык чалуу милдеткен десе, анда ниет кылып бир жакшы мал сатып алып, курмандыкка кой жарайт, же жакшына уй жарайт, 7 киши бириге алган болсо, же бизде төө анчалык көп жок, төө болсо дагы 7 киши биригип бир төө алып 7 кишинин атынан сойсо болот. Бизде көбүнчө кой союлат, же болбосо уй бука алып союшат. Ошого кой болсо 1 жашка толгон болуп, уй болсо 2 жашка толгон болуп, ал эми төө болсо 5 жашка толгон болуп, 6 жашка өткөндөр. Бизде төө анча жок. Уйду ушул 2 жашка толуп 3 жашка киргенди алып муздайбыз. Бирок ошого 7 киши тең бай болгон, байлыгы жеткен адамдардан болуу шарт. Негизгиси бул күнү ошол малды Аллах ыраазылыгы үчүн муздап кан агызган, мына ушул эң сооптуу иш ушул. Курман айт күнү адам баласынын жасаган сооптуу иштеринен эң эле сооптуусу жана эң эле Аллахка жакканы кан агызганы. Өзү негизи башка күндөрү дагы көп кой союлат, мал көп союлат. Той болот, адамдар мал соёт. Ашканаларда канчадаган малдар союлат. Үйгө конок келсе, мал союлат. Бирөө каза болсо дагы мал союлат. Бирөө төрөлсө дагы мал союлат. Үйдө эт түгөнсө дагы мал союлат. Күндө мал союлуп келет, бирок болгону ал малдар башка ниеттерде, эт түгөндү, же ашкана иштетиш керек, же конок күтүш керек, ошол ниеттерде. Ал эми Курман айт күнү муздаган мал эт түгөндү деген ниетте эмес, конок келет деген ниетте эмес, же сатамын деген ниетте эмес, балким Аллахтын өкүмү, Аллахтын ыраазылыгы үчүн союп жатамын деп кан агызган, мына ушул эң сооптуу иш. Болбосо башка күндөрдө дагы мал союлат. Бирок бул малдын артыкчылыгы Аллах үчүн муздагандыгы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: ошол курмандыкка чалынган малдын каны жерге тийгенден мурда бул мал Аллахтын астында бир даражага ээ болот. Аллах Таала ошол курмандык кылып жаткан адамдын күнөөсүн кечет. Ошого өзү муздаганды билсе, ошол койду же уйду өзү муздаганы абзел. Ал эми өзү муздай албаса, анда касапты жалдап карап турганы жакшы. Эми көрбөй муздатса деле болот. Көп нерсе кылса болот. Бирок тартиби жакшысы өзү муздаганы эң жогорку деңгээл. Болбосо ошо муздап жатканын
карап турганы. Себеби ошонун не болот? Күнөөсү кечирилет. Кыямат күнү ошол сиз муздаган мал таразага, сооп таразасына коюлат. Эмнеси менен? Ошол бойдон, туягы менен, эт каны менен, териси түгү менен бүт таразага коюлат. Ошого кичине мындай жандуу, кичине эттүү, кичине мындай салмактуусун алып, эң жөнөкөйүн алып туруп, эптеп эле бир жашка чыккан болсо ошону алып сойса деле болот. Милдеттен кутулат. Бирок сонун семизирегин, жакшыраагын тандап алган. Мына ушул жерде адам баласы Аллахка жана периштелерге өзүнүн бай экендигин көрсөтүү ушул жерде болот. Дүйнөдө байлыгыбызды кээ бир адамдар үй менен, машинеси менен же бир нерсе менен адамдарга көргөзгүсү келет. Мени бай деп айтсын. Чыныгы мына ушул учурда Аллах сизди бай деп айтсын. Периштелер сизди бул аябай бай экен деп айтсынды көрсөтө турган кездердин бири ушул. Сиз канчалык чоң мал алып Аллах үчүн сойдуңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 100 төө сойгон. Азыр мен деген бай анча төө сой албайт. 100 төөнү курмандыкка чалган. Эми өз атынан бир эле кой, кочкор жетет эле. Бирок 100 төө эмнеге? Биз сиздердин атыбыздан. Үммөтүнүн атынан муздаган аны. Ошого кимге Аллах мүмкүнчүлүктү көбүрөөк берген болсо, бир жакшы малды алып, семизин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын атынан деп курмандык чалып койсо, бул өтө кооз, өтө сооптуу, өтө жакшы болот. Пайгамбарыбыз да биздин атыбыздан сойду да. Ал эми өзүбүздүн атыбыздан сойгон бул милдет, важип. Кимдир бирөөдүн мисалы уулунда дагы ошончолук мүмкүнчүлүгү, байлыгы болсо, анда атасы бирди, уулу бирди. Кимдир бирөөдүн жубайында дагы ошондой байлыгы бар болсо, бир үйдөн бирөө сойсо болот деп отура бербей, балким ар биринин байлыгына жараша мүмкүн бир үйдө 5ти союш керек. Байлык ар бириники жетсе ошол деңгээлге, ар бири соет. Бир адамдын 5 уулу болсо, 5 уулунун ар бирине Аллах ошондой байлыкты берген болсо, анда ар бири өз атынан бирденди муздаш важип, милдет болот. Бул күнү өзү негизи ошол мал союп кан агызуу, ушул шарт, ушул важип. Калган этин эмне кыласыз, ал сиз өзүңүз билесиз. Сатпасаңыз эле болду. Баарын казанга салып, бышырып жейсизби, же баарын холодильникке салып коюп туруп жыл бою жейсизби, же баарын таратып саласызбы, өзүңүз билесиз. Мажбурлоо жок. Албетте кандай кылса жакшыраак болот? Жакшыраак болору ошол малдын этин 3кө бөлүп, бир бөлүгүн кошуналардан мал соя албагандарга алып барып берип. Мына ушул муктаждарга эт алып барып берип жатканда эч качан мындай ниетти алып барып бербеш керек. Зекет болсун, үшүр болсун, фитир садака болсун, же курмандыктын эти болсун, бирөөгө берип жатканда бул муктаж, кедей, мен жардам берип жатам, мен жакшылык кылып жатамын деген ойдо жасабайлы. Балким мага бул жакшылык кылып жатат деген ойдо жасайлы. Эмнеге? Себеби кедей, муктаж болбосо, анда зекетти кимге берет адамдар? Бирөөгө эт алып бардыңыз, жок кереги жок, мен албаймын десе, кимге бересиз? Элестетиңиз, кошуналардын бири да кабыл албай койду. Кийинки көчөгө өттүңүз, алар дагы жок, биз эт жебейбиз, же рахмат, эти жок, муктаж, бирок албай койсо, эч ким эт алып көчөдө жүрөт, мал сойгондор, кимге берейин? Мен деле таппай жүрөм, элестетиңиз. Бирөө 5 кой сойгон, бирөө 10 бука сойгон, 1 тонна этти каяка алып барын билбейт. Эч ким албаса, кантип сооптап атат? Аллахка шүгүр, муктаждар бар экен. Жана ошол муктаждар биздин садаканы кабыл алып жатат. Ошого жүрөктөн бирөөгө эт берсеңиз, же жардам берсеңиз, эмне деп бериңиз? Мага бул жакшылык кылып жатат. Кыяматка жакын жер астындагы казыналар чыкканда, адамдар өз зекеттерин чогултуп алып, муктаж, кедей адам издеп жүрүшөт. Тапса, кезекке турушат. Эмки жылы мен берем. 5 жылдан кийин мен беремин деп. Азыр алхамдулилла бериле бер дегендер толтура. Ошого
Берген адам не деш керек? Бул жакшылык кылып жатат. Демек, малдын этин 3төн 1-ин, ошол кошуналарга эми 3төн 1-ин десе, мында мынчалык кыйналбаңыз да. Эгер мисалы 27 килограмм болсо, 9 килограмм 00 граммдан эмес, мында көз менен карап эле 3кө бөлүп койсоңуз болот. Көбүрөөгүн таратсаңыз дагы болот, азырагын таратсаңыз деле болот. Болгону ошол 3кө бөлүп, 1 бөлүгүн муктаждарга, 1 бөлүгүн казан асып коюңуз. Бүгүн коноктор келет, туугандар, кошуналар, достор келет, ошолорго тамак бересиз. 1 бөлүгүн эми айттын эртеси дагы бар да. Айттын эртеси жейбиз деп коюп койсоңуз деле болот. Жакшыраак жолу алымдарыбыздын айтканы ушул. Жок, мен баарын таратып салам. Нурун ала нур. Бул нур үстүнө нур болот. Баарын таратып салсаңыз эң жакшы. Эгер сизде баарын тараткандан кийин эртеси бүрүс күнү эт сатып алганга мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, анда баарын таратып салыңыз. Жок, менде бала чакам көп, конок көп келет. Баарын тамак кылам. Бисмилла, эч кандай жамандыгы жок. Сооп азайбайт. Ошого этин кандай кылып бөлсөңүз, сиздин ыктыярыңыз, болгону 3кө бөлүп тараткан жакшыраак болот. Муктаждарга анан ошонун терисин дагы бирөөгө садака кылып берген, же өзүбүз бир нерсе кылып колдонгон жакшы. Таштап салгандан көрө, же сатып салгандан көрө. Сатканда болбойт, ысырап кылган жакшы эмес. Курмандыктын малдын терисин бир нерсеге колдонуп, иштеткен абзел, жакшы болот. Себеби бул Аллах үчүн, Аллахка арналып муздалган мал болуп жатат. Эми кайсыл кезде муздайбыз? Албетте айт намазды окуп бүткөндөн соң үйгө барып муздайбыз. Бул айт намаз, орозо айт намаздан бир аз айырмасы бар. Бул айт намазда эртең менен таң атканда көзүңүз ачылды, багымдаттан мурда айт намазга чейин эчтеке жебей жүргөн мустахаб болот, сооптуу болот. Орозо айт намазга чейин бир нерсе ооз тийип, бир шириндик жеп алыш мустахаб, жакшы амал эле. Ал эми бул курман айтта болсо эчтеке жебей. Айт намазга чейин орозо сыяктуу жүргөн жакшыраак болот. Бирок бир нерсе жеп алса, мен оозум ачылды, күнөө болбойт, оозуңуз ачылбайт, болгону мустахабка амал болбой калды болот. Ошого айт намаз окулганга чейин орозодой жүргөн абзел, жакшы. Ошондой эле 6-числодо курмандык мал соёмун деген адам 6-числого чейин, бүгүн эртең 6-числого чейин тырмагын албай, мурутун кыскарбай, чачын албай, сакарын албай жүргөнү дагы мустахаб. Ажылыкта жүргөндөргө окшоп, мал сойгонго чейин ошондой жүргөн бул жакшы амал. Ал мен алып коюп турмун да, эчтеке болбойт. Алып койсоңуз бир мындай штрафы же бир төлөмү жок, албаганыңыз абзел, жакшыраак эле. Ошонун мустахаб амалдары. Эми мал сойгондо, мал сатып алганда кээ бирөөлөр эмне дейт? Соодалашкан болбойт. Бул курмандык малы канча десе ошончо ала бериш керек. Бул соодагерлердин чыгарган сөзү да, кымбатыраак сатуу үчүн. Ошого базарга барганыңызда кадимкидей эле соодалашып алсаңыз деле болот. Эчтеке болбойт. Бешик саткандар бешик алганы келгенге айтат экен: "Ой, баланын бешигиге соодалашпайт" деп кымбат сатат экен. Ал эми биз жөнөкөй элбиз да ишенип алабыз. Туура соодалашса болбойт, бул биринчи улум, экинчи улум деп. Ошого курмандыктын малын дагы соодалаша бериңиз, жакпаса албаңыз. Анан малды эми карай турган эле жери ошол мүйүзү сынган болбой, куйругу, кулагы кесилген болбосо болот. Кээ бир малдар өзү жаралгандан эле мүйүзү жок жаралат. Алар албетте жарай берет. Ал эми кээ бирлер мүйүзү бар болуп туруп сынып калган болсо, эми карап көрөсүз. Кичине учунан сынып калыптыр, эчтеке болбойт. Анча-мынча эми сүзүшөт, сынып калгандыр, эчтеке болбойт. Бирок эгер бир мүйүзү жок болсо, анда андай мал жарабай калат. Же кулагын кичине ээрчилеп кесип коюптур, эчтеке болбойт. Же тешип коюптур, эчтеке, же тилип коюптур, эчтеке болбойт. Эми кулагын жарымын кесип коюптур. Жарымынан көбүрөөгү жок кулактын не болот? Бул жараксыз болот. Эми жалпы эле койду алганда ушул көрүнө турган жери эле ушул. Мүйүзү, кулагы, куйругу. Анан эми өтө эле арык, өзү баса албай турган жандыкты да кыйнабаш керек. Кичине мындай эттүү, айланбаш малдарда жарабайт. Бычылган кочкор эң сонун болот курмандыкка чалганга. Кээ бирлер болбойт деп айтат, бирок ошол эң курмандыкка жарактуу, себеби эти даамдуу болот. Ошондойлор дагы бирок кочкорду бир эле киши. Кээ бирөөлөр менен мүмкүнчүлүгүм азыраак, бирок курмандык чалгым келип атат, ушул тоок сойсом болобу? Тоок союп конок күтсөңүз болот, бирок курмандыкка жарабайт. Эң эле кичинеси кой өзү негизичи. Ошого кой союп туруп курмандыкка бирөөдүн атынан атап сойсо болобу? Албетте өзүңүздүкүн сойгондон кийин каза болгондордун атына атаңыз, барлардын атына атаңыз, канча кишинин атынан атап мал сойсоңуз дагы болот. Сооп болот, сообу аларга тиет, бирок Аллах Таалам сизге дагы берет.
Майрам күнү бул бир себеп болгон күн, кубаныч, маанайы жакшы болот. Ошол күнү үйдөгүлөрдү дагы маанайын жакшыртып, ошолорго дагы майрамдуу маанай тартуулап берүү ар бир атанын милдети. Балдарына, кыздарына, кичинекейлерге көңүлдөрүнө жаккан бир нерселерди белек кылып, ошол күнү жакшыраак дастаркон түзөтүп берген майрам экенин көрсөтүп, аларды да кубандырган бул бүгүнкү күндүн бир көркү. Айттын көркү. Айт дагы башка күндөрдө эле айт намаз окудумуз, келип туруп жатып алып, эчтеке билинбей калганы жакшы эмес. Бул күнү жада калса орозо тутканды дагы Аллах Таала тыйган. Эмнеге? Орозо тутпай жегиле, ичкиле, майрамдагыла деген да. Ошого бир күн үйдө дастарконду жакшыраак жасап, кайсыл балаңыз эмнени жакшы көрөт, бирөө шоколад, бирөө мороженени, бирөө мөмө жөмүштү, ошолорду алып келип берип, бүгүн мына майрам деп, аларга да айтып, кичинекей кезинен кичине чоңурактарга жакшыраак нерселерди белек кылып, жубайлар бири-бирине дагы майрамыңыз менен деп жакшыраак нерселерди белек кылганы бүгүнкү күндүн көркү, маанилүүлүгү ошондо. Жана андан дагы маанилүүрөөк нерсе ушул айт күнүгө чейин кимдир бирөөдү капа кылып койгон болсок, бирөөгө тарынган болсок, ушул айттын берекетинен кечирип коюу, бул айт үстүнө айт болот да. Жүрөктөрдү тазалай турган күн. Себеби адам баласына бир шылтак керек да. Айт эң чоң себеп болсун да. Бирөөлөрдү кечире албай атсаңыз, айттын берекетинен кечирип коюңуз. Кечирим сурасанан кечирем, кечиримге муктаж болбойлу туугандар. Өзүбүз эле кечирели. Шариатта Аллах Таалам бизге ачууну жаратканда бизге ачуу берип коюптур. Анан ачууланбагыла деп айткан жок да. Ачуулануу болот. Ачуулана турган учур болот. Ачууланасыз, ачуулангыла, жакшылап ачуулангыла. Бирок болгону ошол 3 эле күнгө чейин ачуулангыла. 3 күндөн кийин ачуулануу барго, бул жасалмай болот. Себеби адам баласы 1 ай, 1 жыл ачууланып жүрө албайт, чарчайт. 3 күн, чында эле 3 күн жинденип, ачууланып жүрө алат. Бирок 3 күндөн кийин жана сизде азгырган шайтан барго, ошол дагы чарчайт да. Азгыра эле бербейт. Ошого 3 күндөн кийин кой бериш керек, кечириш керек. Кечирим сураса да, сурабаса да эле айт күнүн себеп кылып туруп, үйүнө барып, алысыраак болсо телефон чалып, айт менен куттуктап койсоңуз болду, ошол кечир болот. Сөзсүз эле мени кечириңиз деп айтпасаңыз дагы ассаламу алейкум, алейкум ассалам учурашып коюңуз, айт менен куттуктап коюңуз, болду, капачылык жоюлду. Ошого туугандар, айтты себеп кылып, кээ бир кошуналар менен, достор менен кичине таарыныч, капачылык болгон болсо, 2 күндүк дүйнөдө ошол капачылык менен жашабай, жүрөктү тазалайлы. Жүрөктү таптаза кылып, эч кимден капа болбой, тарынбай. Бирөө артыңыздан сүйлөсө капа боло берсеңиз, анда өспөйсүз да. Сиз өсүүнү каалайсызбы, анда элдер сиздин артыңызда калат да. Артыңызда калса сүйлөйт. Ким сиздин артыңызда сүйлөсө, билиңиз сиз астында экенсиз. Ал эми сүйлөбөй койсо сиздин артыңыздан, анда коркуңуз, себеби артта экенсиз да. Ошого сиздин аркаңыздан адамдар сүйлөсө, сиз аны уксаңыз капа болбоңуз туугандар. Көп адамдар ошондой нерсеге капа болот, тарынат. Өтө жакындарыбызга капа болуп алабыз. Кээ бирлер жубайлар бири-бирине, туугандар, достор, кошуналар өзү капа боло турган бир эле жан бар. Шайтанга эле капа бололу болду. Шайтандан башкага капа болбойлу туугандар. Баарын ушул айт күнү кечирели. Анан ата-энебизге жакшы белектер, сыйлыктар берип, айт күнү бир мындай эстеп жүрө турган, бизге бата берип жүрө турган маанилүү жакшы белектерди берели. Себеби майрам. Анан ушул майрам күнү каза болгондорду дагы унутпай, аларга дагы Куран окуп, аларды дагы эстеп, багыштап койгон. Эми сөзсүз мүрзөгө баруу шарт эмес, зарыл эмес, барсаңыз дагы болот. Үйдө туруп эле аларды дагы эстеп, Куран окуп, багыштап койсоңуз дагы болот. Өзү айт намаздан кийин Куран окулуп, жалпы маркумдарды эстеп дуа кылынат өзү. Андан сырткары ким дагы өзүнүн өткөндөрдү эстеп дуа кылса, ал деле айт күнү жакшы амал жакшы болот. Бирок негизгиси ушул өзүнүн амалдарына бекем болуу. Алдыбыздагы жума күнү айт болот экен, Аллах буйрса, саат 8-9-дарда айт намаз окусак, 1:30 жума намаз окуйбуз. Бул 4 жылда, 5 жылда бир жолу келе турган Курман айт жума менен бир күндө келе турган. Быйылкы ажыга баргандардын ажылыгы башкача ажылык. Хажы акбар дейт, чоң ажылыктын чоңу. Былтыр баргандар, эмки жылы баргандардыкы мындай болбойт. Быйыл барган ажылыкка баргандардын ажылыгы жума күнүнө туш келип калгандыгы үчүн сообу артыгыраак болот. Ошого
Бул айтты баарыбыз башкача күтүп, малдарды алдына алайлы, даярдап коелу. Ар бирибиз ошол мен соёмбу же сойбоймбу ошолорду тактап алалы өз мечитибиздин имамдарынан. Интернеттен, телефондон эмес, ал билбейт болгон. Азыр бир программа чыгып туруп бүт нерсени ошондон сурап алат экен. Ал программа ката айтса, кыямат күнү келбейт кыяматкачы. Анан айта албайсыз. Имамдан, молдокеден сураңыз, мечиттин молдокесинен кокус адашып алып ката айткан болсо, ал деле кыямат күнү келет да. Анан Аллах Таалага айтасыз: "Алла, мен ушул молдодон, имамдан сурадым эле. Ошо туура айтты, туура эмес айтты, ушундан сурап ал" дейсиз. Болду, сиз кутулуп кетесиз да. Ати программа барбайт да кыямат күнү. Ошого орто жолдо калып кетпейли да. Ошого имамдан сурайлы, мечитибиздин имамынан сурайлы. Анан эми кимдир бирөө мүмкүнчүлүгү жок болсо деле, бирок мага ушундай мал сойгон жагат, мен курмандык чаламын десе, анда ага сөзсүз милдет болуп калат. Аллах милдеттендирген эмес эле. Бирок сиз өзүңүз милдеттендирип алдыңыз. Эми союшуңуз керек. Бир, экинчиси, ошол сойгон малдан сизге жеген болбойт. Мүмкүнчүлүгү бар, бай адам курмандык сойсо, ошонун этинен жесе болот. Бирок мүмкүнчүлүгү жок бир адам мен соёмун деп өзүнө милдет кылып алса, назыр кылып алса, анда ал адам соёт дагы баарын таратып бериш керек. Ошого өзүбүздү кыйнабайлы туугандар. Аллах Таала милдеттендирбедиби? Өзүбүз мындай элден катардан калбайын деп, мен деле соём деп салбайлы. Менде мүмкүнчүлүк жок деп ачык эле айталы. Бул уяла турган нерсе эмес туугандар. Ошого бардыгыбыз ниет кылалы иншалла. Алдыбыздагы Курбан айт күнүгө эң чоң, Аллахка жаккан эң чоң амал мал союш болсо, мен Аллах буйрса ошол амалды жасап, Алланын ыраазычылыгын табамын деп ниет кылалы. Жана башкаларга да себеп бололу. Башка туугандарыбыз, досторубузга себеп бололу. Кээ бирлер кабары жок, мүмкүн билбейт. Ошолорго дагы барып айтып, мүмкүнчүлүгүңүз жетсе, мүмкүнчүлүк канча болот? Имамдардан сурап алыңыз. Себеби нисап ар түрдүү. Жана ар бир адамдын жагдайы дагы ар түрдүү. Ошого айткан жокпуз. 40 кою бар адам соёт сөзсүз, 30 уyu бар адам сөзсүз соёт. Ал эми андан сырткары акчасы бар, уyu кою жок, бирок ошол акчанын көлөмүн имамдардан сурап алыңыздар. Себеби түрдүү болот. Алтындыкы 386 миң болсо, күмүштүкү 40 миң. Мен кайсынысын алам, ошону сурап алыңыз да. Ошого Аллах Таала ар бирибизге келе жаткан айт намазын, айт күнүн берекелүү, куттуу кылсын. Жараткан Аллахым ошол ыйык берекелүү күнгө баарыбызды эсен аман, сак саламат, ийгиликтүү жеткизсин. Жана Аллах Таалама жаккан жакшылыктарды жасоого баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Ошол күнгө чейин бардык капачылыктарды өз ара жоюп, кечиришип алганга Аллахым насип кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука Аллахумма ва натубу илейк, бирахматика.